Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly cemaat. Allah Taala barыңыздарды, ниетіңіздерді, тілеңіздерді, анан қармаған оразаңыздарды қабыл қылсын. Құдайым Иса бүгін бізде мына қадір түн, бұйырса қадір түн тосылады. Şu қадір түнде дағын şu қыла тұрған дуаларымызды Құдай Таалам қабыл қылған болсын иншалла. Bizde қадір түнде білесіздер, жылда эле 400 кишилик бұл жерде міне Оозачар даярдайбыз. Осы келіп Оозачардан қатышып, кечинде бүгін хатым бүтөт, Құран толық бүтөт бүгін. Ошого да катышып кетсеңиздер болот иншалла. Биздин азыркы темаларыбыз, туугандар, бүгүнкү темаларыбыз бул ордо фитир жөнүндө экен. Ордо фитир деп коёбуз, анан арабча садакатыл фитир деп коет. Садака деп коет, бул. Бул садака деген өзү эмне десе, бул ошол ордодо бизде пенделикте кемчиликтерибиз кетет, катачылыктар кетет. Ошо катачылыктарды жое турган садака. Ошолорду кетире турган садака да. Анан орозо менге 100% кемчиликсиз болду деген кепилдик жок да бизде, туурабы? Ошол себептен ошол орозодо кетирген кемчиликтерди жууш үчүн бериле турган бул садака фитир болуп эсептелет. Ошол себептен муну орозо айт намазына чейин бериш керек. Орозо айт намазына чейин бериле турган садака. Эгер орозо айт намазынан кийин бериле турган болсо, анда бул жөнөкөй эле садака болуп калат. Жанакы эмне орозодогу кемчиликтерибизди жое турган садаканын катарына кирбей калат туугандар. Ошол себептен биз айт намазга чейин беришибиз керек, бирок ошону бергенде дагы мүмкүн болушунча ошол бир муктаж адамга берген жакшы. Муктаж адам ошону алып туруп бир керегине жаратсын да. Мисалы башка мазхабтарда мисалы буудайдан, мисалы мейизден, курмадан берет эмеспи? А биздин мазхабта, Ханафи мазхабында акчалай берген жакшы да. Акчалай берген жакшы, анткени ошол муктаждар ошонун бир эмесини, муктаждыгын бир жоюп алсын деген бир максат. Bizde şeriatda aytılат, силер дейт, ошо айт күндөрү жардыларды, кээде кембагал муктаждарды тилентпегиле дейт да. Тилентпестен ошолорго жардам бериле дейт. Ошо биз айт намазга чейин берип кое турган болсок, ошолор айтка даярданып, мисалы эт алабы, же эмне алат, кичине бир майрамдык маанай, майрамдык бир дасторкон даярдап, өздөрүнчө бир үй бүлөлүк майрамды белгилейби деген бир максатта. Ошондуктан эртерээк берген жакшы. Анан сөзсүз түрдө эле ошол акырын күтүп отурбастан жөн азыркы убакта деле берсе болот. Мисалы ордо башталгандан кийин берсе боло берет. Анан мисалы баягы бизде зекет бар го, зекетибиз. Ошо зекетти биз беребиз, бир жыл айланыш керек дейт го. Себеби ортодо биз банкрот болуп, кайра жыл акырында ордуна келип калышы мүмкүн да. Бир жыл айлансын дейт. Ошондой эле күтүп отурбай эле ага чейин деле берсе боло берет. Бул ордо фитир садака деле ошондой да. Ордо башталганда деле ортосунда деле берсе боло берет, бирок акыркы чеги айт намазына чейин берип кутулуш керек. Анан бирок кээ бир алымдар бар экен, кийинки жылдыкын кошо берип койсо деле болот, зекетке окшоп деген ойлор бар экен да баягы жерде. Бул кедейлердин бир пайдасы үчүн айтылган сөз. Муктаждар. Себеби биз канчалык берген сайын, берген Кудайга жагыптыр дейт. Берген сайын алар сүйүнөт, туурабы? Алар дуа кылат, биздин ден соолугубуз чың болот дегендей. Ошол жагындагы биз эске алышыбыз керек туугандар. Биз кепилдик жок дедик орозодо, ошол себептен. Садака кимдерге берилет? Бул орозо баягы зекет кимдерге берилсе, садака деле ошолорго берилет да. Мисалы, вертикально деп коет го бизде, атага, чоң атага, баба, буа, ылыйга карап, балаңа, небереңе, чебереңе, кыбыраңа, шыбыраңа, кыскасы вертикально болбойт бергенге. Анткени атаны ансыз эле караш биздин милдетибиз да. Туура? Атаны багышыбыз керек, кем кажын бир толукташыбыз керек. Анан балам, кичине мындай бир сурап койсоң болот деп айтырбай эле ата не кемчилигиң бар? Un жокпу? Эт жаш жокпу деп туруп сурап туруш бул биздин милдетибиз да. Анан балаң, ансыз эле балаң милдет, неберең милдет. Ошол себептен аларга бергенге болбойт садаканы. Бир тууганга берсе болот. Себеби бул башка да өзүнчө. Вертикально болбойт, горизонтально болот. Бир тууганың кыйналып аткан болсо, ошондон баштаганы жакшы негизичи. Себеби сенин карындашың болсо, күйөө бала чүжөй болот баягы жерде, мындайча айтканда. Ошого ошолорго берсең болот да. Мындай капталдан кеткенге болот. Анан тайже кыскасы туугандарга берсе болот. Бирок жакындан баштаган жакшыраак туугандар. Анан
Бұл негізгі мақсатымызды айтсақ, ошо мұсылмандардың мұқтаждарға бір майрамдық маанай, қуаныш тартуулоо дедік қой бул жерде. Ошоға көбүнчө сурайт, бир мешітке беришибиз керекпи, каяка беришибиз керек. Негизи мешітке берип бизди карыз кылбай, мен жекече өзүмдүн пикирим, бизди карыз кылбай, тааныган, билген бирөөңүз болсо ошого бериңиздер, өз колуңуздан бериңиздер, ошол жакшыраак да. Тура бизге бересиздер. Эгер такыр бере турган эч кимди таппай калсаңдар, мешитке бериңиздер. Биз баягы арыз жазгандар тизме менен аларга таркатып беребиз. А бирок сиз өзүңүз билгендериңиз бар да, кантип эле сиз билбейсиз, мисалы. Тура кошунаңыз бар, же тууганыңыз бар, же кудадыкта бирөө бар. Ошолорду карап туруп, ошолорго эле өз колуңуздар менен бергениңиздер жакшы. Негизи да. Ana meşitke rol bizdi karız kılbay, ha meşittekilerdi. Özünüzden bergeniңizdер бул жакшыраак. Бул мен жекече пикирим, шариатта деле ошондой. Эгерде бергенге такыр адам таппай калып берсеңдер, анда мешитке арыз жазгандар бар, Кудайга шүкүр, аларга биз таркатып беребиз. Эми кимдер берет? Кимдер берет? Мисалы кейбирлер бар да, өзү араң жашап берет. Күнүмдүк тамагын араң таап отурат. Алар же бербейт. Алар наоборот алыш керек да. Алар алыш керек. Misal bizde özlerinin bir emesi var mı? Özünün qanday desem, avalı dep koyat bizde. Özünün şartı, turmuşluk avalı var. Ошол себептен bizde mümkünçülük жок болсо алга берилбейт. Ал өзү бербейт. Себеби Аллах Таала Куранда эмне дейт? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Аллах Таала күчү жетпеген ишке өз пендесин буйрбайт. Эч кимди буйрбайт. La yukallif. Allah Taala hiç kimde buyurmaydı ne? Hiçbir canlı, күчү жетпеген нерсеге. Демек ал өзү күнүмдүн араң тагып отурса, сен кантага садака бер деп айтасың. Тескерисинче биз ага мына ке, мен берем деп беришибиз керек да ошондойлоргочу. Ошондойлорго биз беришибиз керек. Мисалы ата балдарына берет. Балдарына бериш милдет. Бирок баласы, чоң баласы үйлөнгөн болсо, ал баласына бериш атанын милдети эмес. Ал өзүнүн үй бүлөсү бар. Ал атанын орун басары катары ага уже берилбейт, ата бербейт да. Керек болсо ал бала атасыныкын берип койсо болот. А бирок ата уже үй бүлөлүү болгон балдарына бербейт. А үйлөн элек болсо анда атасы берип койсо болот. Негизи чындап келгенде балагатка жеткенден кийин ар ким өзүнө өзү бериш керек негизичи. Бизде ал нерсе жок дагы түшүнбөйт. Анан атасы балдарын эсептеп туруп көнүп калган. Атам берет деп туруп балдар деле ошого көнүп калган, ошого үйрөнүп калган. Жок, ал бойго жеткенден кийин ар ким өзү бериш керек. Себеби орозону өзү кармап атабы, өзү билет да кандай кемчиликтер кетип аткандыгын, туурабы? Кемчиликтерин жөөшүн өзү бериш керек. А бирок балага жеткенден кийин деле үйлөн элек болсо, мисалы атасы берип койт, эми ал дурус эле. Бирок чоң баланы ал өзү бериш керек. Ал чоң бала атанын орун басары да баягы жерде. Атасы өтүп кете турган болсо, үйдү башкарып карай турган ошол чоңу. Bizde tun oğlum da koyat var. Yemi bu yerde tuğanlar dağın bir mesele var. Akçalay beriş gerek dedik mi? Akçalay beriş gerek dediğinde bizde şeriatta bir ereje var da "Hud min amwalihim sadaka." Allah'tan o akçalarından sadaka algın deydi. Mesela sadaka alıp dur şu kedilerge ber dep koyat. Demek bu yerde buldan sadaka olup septirildi. Fitir sadaka olup septirildi. Oşo fitir sadakаны biz ne alıp dur oşo kedilerge biz berişimiz gerek. Akçalay bergeni jakşı deydi da oşol azırkı erejeni alıp durup bizim mazhapta akçalay bergeni jakşı. Emi ошол акчалай бергени жакшы дегени мисалы Хасан Басри билесиздер чоң оли алым заттар өткөн. Алар деле ошол пикирди айткан экен. Умар ибн Абдулазиз деген мисалы бизде адилеттүүлүк жагынан 5-халифа бар. Ал деле ошол акчалай берген жакшы деген ойлорун айткан экен. А биздин Ханафи мазхабында деле ошол акчалай берген жакшы. Анткени акчалай берсек мүмкүн ошонун кийгенге бутунда чокойу жоктур. Ошол биз бере турган үй бүлөнү, туурабы? Биз ун бергенден караганда мисалы унду алып эптеп жашайм, бирок мектепке бара албай аткандыр. Акчалай берсек мүмкүн ошол өзүнүн бир муктаждыгын алып алат да баягы жерде. Кыскасы эмне? Майрамга бир жаңы кийим кийип, мисалы көчөгө чыгып мактанат байкуш мына мен атам жок болсо дагы мына апам мага алып берди деп. Себеби акчаны апасына берсек жетимге, ал жетимге алып берет да. Көрбөйсүздөр. Ошол жагында карашыбыз керек тугандар. Анан мисалы бизде ундан, арпадан, мейизден, курмадан берилет да. Эми бул жашоодогу элдердин жанакы эмне социалдык абалына карата да. Misal bu кейлер айлет да, 50 сом десе, өзү айдаган 570 айда алган. 50 сомдон болсо, менин 3 балам 4-5, аялым менен 5, 250 сом берет да баягы жерде. Ал уят го.
50 сомдық садақа фитир бұл жаңағы 3000 сомнан пенсия ала тұрған пенсионерлерге, анан студенттерге. Ал студенттерден емесі. Мысалы 6000 сом стипендия ала тұрғандар, мысалы 80 сомдықтан беріш керек, мысалы. Анан кейбір емелер бар да, бір туғандарды бар, сода менен машығады. Алар 800 сомдық құрманың басы менен беріш керек. Емі бұл 50 сом деген бұл минимальный деген сөз да. Максимумның шегі жоқ туғандар. Максимумның шегі жоқ. Мысалы ошол кейбір содагер бір туғандарды бар, ал 10.000 сомнан берсе деле жарашат. Үйінде 5 адам болса 5000 сом беріп қойса деле жарашат. Себебі максимумның шегі жоқ. Анткени бизде ошол не шариятыбызда деле айтат. Сен эгерде садака берсең, көбүрөөк бер, ошол алган адамдын бир муктаждыгына жарап калсын дейт да, карасаң. Мисалы 5000 сом берип койсоң, баягы ошо бир айлык продуктысын жасап алышы мүмкүн да. Же болбосо ошо эки баласына 2,5 сомдон бөлүп жазы кийим кылып берип коюшу мүмкүн да баягы жерде. Көрбөйсүздөр. Ошондуктан эмне бир акчалай берген жакшы аны. Эми ал алгандан кийин ал өзү билет да, каяка сарпташын, ал өзүгө маалымыраак. Андан Bizde dağın aşağı sorular var ki, orozonu кейде açıp olsak ne olur деп. Murdaki cumada dağın aytkanбыз, бұл cumada dağın bir kaytalı aytıp koyalı. Orozoda kokkusu misal adaşıp misal su içip aldı, tamak jеп aldı. Al hiç nete bolbaydı. Себеби бұл adaşıp unutup kalıp jеген bolsa demek Kuday talam konoktogон bolot da bu жерде. Bizden bir koşunağız var. Oşon menen söyleşip otursam aytat, misal кейде күндүз деле чакыра берет, astagfirullah, orozода. Ошол неги туура эмес да. Орозодо бир маарек болсо, озачага чакырыш керек. Анан чакырган экен, эми бул 90-жылкы окуя да, 90-жылкы ошол айтып атат. Шорпо келген экен, мен сүйлөп отуруп, нанды чылап жеп алып турмун дейт баягы жерде. Анан кийин аш, плов келди эле, анан оюма келип дейт. Эртең менен кемпирим дейт, саарлыкка плов берген болчу дейт. Ошону көрүп, орозо экендигин эсиме келиптир дейт да баягы жерде. Карасаңар, унутуп калган да. Эгер ошондой унутуп калган болсо, ал эч нерсеси жок. Демек, Кудай таалам коноктоптур да баягы жерде. Анын зыяны жок, орозону улантып кармай бериш керек. Эгерде атайын орозону буза турган болсок, анда бир күн ошол күндүн карызыны 60 күн штраф. 61 күн карыз болуп калат. Штраф болуп калат тугандар. Себеби жөндөн ачпаш керек. Эгерде ооруп калып же бир кайсы бир себептер менен ачылып кала турган болсо, анда бир күнгө бир күн эле тугандар. Ошондо карашыбыз керек. Кече WhatsApp'tan мага бирөө суроо берди. WhatsApp'tan суроо берип атат. Bir koşuna biri kaytış boldu ele deyt, elderdi çakırdı deyt, mal soyup toy kıldı ele deyt. Toy bolup ketip deyt, mal soygandan keyin. Kuday emes da. Oşonda koşunalar bari oozunu açıp alıp oşondan jedi, ne bolot deyt. Karasaңыздар, жанакы 3 күнгө чейин нерсе союлбасын дейт. Эгер ниетинде болсо 3 күндөн кийин өткөрүш керек, мисалы. Ифтарга чакырса болмок да. Ошону сойду, ошол өзү да күнөөкөр болду биринчиден. Канча адам келип тур, ошол тамакты жеп алган болсо, ошол адамдар да күнөөкөр болду. Ошол адамдардын күнөөсү да ошо чакырган адамдын мойнунда болот да, Кудай сактасын. Ар бир 50 адам ачкан болсо, 50 адам 61 күндөн казасын, штрафын кармаш керек. Ошолор үчүн да бул жооп берип калат. Кудай сактасын. Көрбөйсүздөр. Эми мына ысырапкерчиликтин зыяны ушул жерден байкасак болот да. Мисалы, менин устазым Молла Зулкайнар деп коет, арабча Зулкарнайн. Зулкайнар деген устазым, алхамдулилlah, ошондон сыймыктанамын, ошол устазымдан сага калганыма. 2000-жылы баштаганда ушул нерсеничи, 2000-жылы ошол бирөө кайтыш болгондо өлүктү жаназаны окуп, өлүктү көмгөндөн кийин биржөдө, биздин айылдаштар, бул жака өтүңүздөр деп өткөрүп, алыстан келген туугандар, сырттан келген коноктор, силер бул жака өтүңүздөр, силер бара бериңиздер. Барып силер Куран окуй бериңиздер. Силер эмне куртаңга ачты, бирөөңдөр болбойсуң. Бары үйүңө кеткиле деп туруп, мүрзөдөн эле туура үйүнө айдап кой, бары үйүнөн кетесиз деп туруп кетип калган. Ошол болду. 2000-жылдан бери биздин айылда өлгөн жерде ошо жергиликтүүлөр тамак жебейт. Ошол тартипти 2000-жылы киргизип койгон менин устазым. Көрбөйсүздөр. Демек, бирөө башташ керек ошону ысырапкерчиликке каршы деп туруп, ошолдор молдолор дайыма айтып эле келатабыз. Ошону баштап койгон, алхамдулилlah. 2000-жылы баштаган Молла Зулкайнар деп. Азыр эми карасаңыздар, ошол эле нерсе мына кече мага суроо келип атат, эми эмне кылабыз? Оозубузду ачып алдык деп туруп менден сурап атат. Эмне кылат эми? Бир күн карыз, 60 күн штраф. Башка эмне кылат? Сен атайын ачты да, эч бир себеп жок ачкангачы. Ооруп калса бир жөн, операция болуп калса бир жөн, эч бир себеп жок да, жөн эле эмне напсы үчүн да. Эми ошону жок дегенде мейли, ошонун кечинде ифтарга келип кетиңиздер десе деле болмок да. Анда да 3 күндөн кийин да.
Мына демек, ошо шарият эрежелерин сактабагандыгы үчүн ушундай бир зыяндарга учурап атабыз да биз. Элестетип көрөлү. Бай оозумду ачып алдым деп эми кыжалат болгондугу үчүн WhatsApp'тан мага жазып сурап атат да, молдеке эми бул эмне болот деп. Эми ошол жердеги адамдар баары кыжалат, өлгөнчө кыжалат да. Мисалы ошол 2024-жылы баланча кошун абыз орозунда өлгөн эле, ошондо мал сойгондо жеп алганбыз деп туруп өлгөнчө эсинен чыкпайт да баягыларчы. Көрбөйсүң. Ошол ысырапкерчилик болгон. Туура эмес. Орозодо жөн эле Куран окуп коюш керек. Ошону кааласаңдар ифтарга чакыр жок дегенде, күнөөкөр болбой. Күндүздүн күнү. Кудай таалам өзү сактасын. Эми бул жерде ошол негизи ордо питир жөнүндө түшүнүктүү болду кыскача. Бүгүнкү биздин темабыз 2-3 тема болуп кетти. Анан биз ошо казиятан айтты, ысырапкерчилик боюнча дагы ошон элдерге бир түшүндүрүп айтып коюңуздар дейт. Себеби айрыкча сууну ысырап кылабыз да биз да, ысырап кылабыз сууну. Эми карап көрүңүздөр. Пайгамбардын хадисинде айтат, сен агып жаткан дарыянын боюнда дарат алып жатсаң дагы сууну ысырап кылба дейт. Эми карасаңдар кандай бир чоң маселе да. Суу агып атат ансыз эле, агып өзүнүн жолу менен кетип атат. Ошондо дагы сен ысырап кылба дейт да. Сууну алып эле бул жака шалпылатып төгө бербе дейт. Карасаңдар, агын суунун жанында дагы дарат алсаң, сууну үнөмдөгүн дейт да. Үнөмдүү болуш керек. Эми бизде болсо, мисалы мына билесиздер, шариятыбызда мүт деп коет. Мүт деген ошол мындай бир ууч деп коет да бизде. Пайгамбарыбыздын уучу менен эсептелген да. Мисалы бир ууч, ошо 4 ууч биригип туруп, мисалы саа деп коет. Ошо саа деген идиш менен мисалы эмени берген. Садака фитерди берген. Ошо буудайды, унду толтуруп берген да. Ошол жанакы мут деген пайгамбардын идиши. Ошол идиш менен бардыгы эсептелген. Эми ошол пайгамбарыбыздын идиши оригиналы бул эмеде Стамбулда, Топкапы деген музейде турат. Бирок ошонун копиясын мен атайын алып келдим эле. Ошону сиздерге көрсөтүп коеюн. Ошонун копиясы экен. Ушул идиш пайгамбарыбыздын уучуна толо турган идиш экен. Ушул идиш менен пайгамбарыбыз дарат алган экен туугандар. Элестетиңиздер. Бул 750 миллиграмм болот экен. Суусучу. Ушу менен дарат алган экен. Ушунан 4-өсү биригип туруп, эмне саа деп коет, бир чоңураак идиш болот экен. Ошол идиш менен пайгамбарыбыз гусул алган экен 3 литрге. Эми суроо сиздерге. Ушуга дарат ала аласыздарбы? Пайгамбарыбызга окшоп. Карасаңыздар. Кичинекей эле идиш. Бул эми копиясы да. Точно ушундай болгон экен да. Ушундай кармалып туруп, пайгамбарыбыз мына ушуга дарат алган экен. Биздин даратыбызга 3 литр жетпей калат. 3 литр жетпей калат биздин даратыбызга. Бир чакка деле кетип калат го баягы жерде, туурабы? Жуунганда ушунан 4-өсү бирип туруп, ушул коробкасында ушундай бир идиш экен, 3 литр сууга пайгамбарыбыз гусул кылган экен да. Карасаңыздар, бизде кандай ысырап кылып атабыз туугандар. Ошо ысырапкерчиликтен дагы биз Кудай таала өз сактасын, биз этият болоюк туугандар. Ысыраптан дагы этият бололу. Мисалы, кир жууганда дагы ошондо үнөмдөш керек, этият болуш керек баягы жерде. Гусул кылганда ошол нерсени биз айтыш керек. Мисалы, мына мен бир эмеге кирип калдым. Дарыкханага кирип калдым. Кирип калсам, ошо бир тууганыбыз сууну ачып койгон, мисвак тартып отурат да. Таксыр, сууну жаап коюңуз десем, эмне болуптур? Мечит төлөйт да дейт го. Мечит каяктан төлөйбүз? Сиздердин баягы мечитке жардам деген яшикке таштаган акчаңыздар менен төлөйбүз. Кайра эле өзүңүздөр төлөйсүздөр да баягы жерде. Мисвак тартып отурат го. Анысында бизге сууларга эсептегич счетчик коюп койгон. Счетчик менен төлөйбүз. Эртең ошол үчүн биз жооп беребиз Кудайдын астында. Ошол себептен мүмкүн болушунча ошол дарат алганда, гусул кылганда сиздерден мен суранат элем, мүмкүн болсо баягы кумга бар, ошо кумга менен дарат алсаңдар аябай үнөмдүү болот да. Эконом болот. Анткени бул ашыкча эмес да. Ошону колуңузга куюп аласыздар, болду, ошону гана пайдаланасыз. Ашыкча пайдалана албайсыздар баягы жерде, калган турат бул жерде. Көрбөйсүздөр. Ошону куюп пайдаланасыздар. Аябай үнөмдүү болот да. Ошол менен кумга менен дарат алсаңдар да ушунча суу кетет да, мен сиздерге кепилдик бере алам да. Ушунча суу эле кетет, көп кетпейт. Эгерде ошо кумга менен дарат алсак. Гусул кылганда дагы эмне ошол кранды ачып коюп эмес, бир чакагабы же бир эмеге. Туура айтсаңдар мүмкүн, азыр эми 21-кылым эми кантип чака көтөрүп жүрөбүз деп, туура эми душ бар, бир ошого карабастан бир чаканы коюп туруп эле ошон менен үнөмдөп жуунсак болот да. Болбосо азыр мына интернетти ачып туруп сразу караңыздар, Африкада канчалаган суусу жок, ылайка, баткак сууну ичип аткан биздин мусулман туугандарыбыз канча жашоодо.
Çoğun bir аңға түшіп алып ошол жерден сырығып шыққан суыны 10 saat кезекке тұрып күткен туғандарымыз бар, суға жетпеген. Ал емес, кейде уйлардың сүйдігін ішіп жатқандарды көрдім Африкада. Шунчалық арға жоқ та, чаңқап сусағаннан арға жоқ. Ошо уйлар сүйсе сүйдігін ішкендерді көрдім да баяғы. Көрбейсіздер. Қолда бар алтынның барқы жоқ деп. Ошоға біз кішкене бартайлы туғандар. Құдай Таала бізге ошондой бір жерді беріптір. Bizde toğuz var, susu var, büyük bardı var da keninde. Oşonun içinde bartaylık tuğanlar. Allah Teala razı olsun. Oşonun önündesek etten Kuday'ın aslında biz yüzde jarık bulup da. Emi oşol үйгө барганда да ошону айтыңыздар. Үйгө барганда дагы мүмкүн болушунча ошо бир кумган алып туруп ошого бала чаканы көндүрүшүбүз керек. Бир үнөмдөйлүк. Кудайдын астында жооп беребиз. Канчалыгы биздин бир туугандар сууга жетпей атат. Ошолор сууга жетпей атса, сен эмнеге ысырап кылдың деп Кудай Таала эртең сурайт. Ар бир нерсенин сурагы бар да, туурабы? Ошону биз этият кылалы туугандар. Өзүңүздөр да ошого көнсөңүздөр, башкаларга да ошону көндүрүңүздөр. Эми туура. Эми азыр биз современныйбыз. Биз душка жуунабыз деген менен суу ысырап болуп кетип атат баягы жердечи. Ошону да биз эске алып коелу туугандар. Эми бул жерде биринчи биз садака фитр жөнүндө кыскача айттык. Эми экинчи маселе бизде эмне болуп атат? Биз суу жөнүндө айттык. Эми үчүнчү маселе туугандар, мен мурдагы сактарда айтканмын, мына биздин мечитте Кудайга шүгүр азыр баягы сүйлөй албаган дүлөй дудуктарга бир центр болуп калды. Az бул жерде ошо ымдап сүйлөгөндөр бул жерде отурат арабызда. Ошолорго эми ооз ачарга күндө ооз ачар болуп атат. Баягылар сүйүнүп атат. Бизди каяктан табып алдың сен депчи баягы жерде. Мен деле билбейм, кантип алга келип калганынчы. Баягы ошолорго сагы уйуштурдук, уже Курандан сагы өтүп атат. Эч бир мечит жок экен да, ошолорду өзүнө чакырып тарткан мечит жок экен да. Ошол нерсе мына биздин мечит баштады туугандар. Ыйман мечитине күн сайын шамга келсеңиздер, мечиттин жарымы ошол баягы ымдап сүйлөгөн бир туугандарыбыз. Анан чакырсаң чын жүрөктөн сүйүнүп келет да. Анан кече бирөө зекетин берди. Зекетин берип шым берди эле, ошол жерге чакыр эркектерге бир 100 шым таркаттык да баягы жерде сүйүнүп сонун Алла разы болсун. Сага Алла разы болсун деп туруп баягы разылыгын билдирип атат да баягы жерде. Bir klasты берип койдум, кирип шымыны чечип алар да аврат деген деле билбей турбакчы, диндин маалыматы жок да. Бирөөсү киши намаз окуйт экен, уят эмне айтпайсың, эмне чечип атат, мейли. Эми акырындык менен үйрөтөбүз. Шымды кийип көрүп, узунураак экен, бүктөп алып кийип кете берем деп туруп, сүйүнүп, разы болуп кийип кетти да баягы жерде. Карасаңыздар. Анан аялдарга дагы бирөө женский шымдардан берди. 2ден 3дөн алла дедим. Баардыгы сүйүнгөн бойдон алып кетти. Карасаңыздар баягы жерде. Ушунчалык эмне? Эч бир мечит тарткан эмес да алардычы. Кел бул жерде окуу деп туруп. Азыр Кудайга шүгүр 7-8 тамга үйрөнүп, аяк кызыгып атат да баягы жердечи. Кызыгып үйрөнүп атат. Анан ошого бизде бир планыбыз бар туугандар. Планыбыз бар. Ошол айт күнү өзүбүздүн ороз айт майрамына неге ыйман мечити же биздин жамаат же Ниматулла чакырта болбойт? Туурабы? Болобу иншалла. Ошого келиңиздер, ошолордун бир мен 100-ün чакырайын. Ошолорго бир айт күнү бир майрам уюштуруп бербейли туугандар. Кандай дейсиздер? Мисалы балдары келет, балдарына мисалы 100 мороженныйды бирөөңүз алып бериңиз. Жанакын бирөө чыкты, 100 мороженный мен алып берем деп. Мисалы бирөөңүздөр 10 торт алып келип бериңиздер, бирөөңүздөр 5 килограмм конфет алып келип бериңиздер, бирөөңүздөр 5 килограмм печень алып келип бериңиздер. Дасторконду жайын атып туруп, мисалы мен балдарга айтайын, бир компот кайнаткыла деп бир 50 литр. Ошолорду бир чакырып, шарларды тагып, айтма эрек болсун деп туруп бир кубанч бир майрам тартуулап койбойлу. Кандай дейсиздер? Даярсыздарбы иншалла ошол нерсеге? Кандай дейсиздер? Ошо дудуктарга бир майрам тартуулайлы иншалла. Анда намаздан кийин кайрылыңдар, кимдир эмне жардам бере аласыздар иншалла. Ошол айт күнү ошолорго бир ошону жардам берели. Анан жамча зекет берем дегендер болсо, иншалла кайрылсаңыздар болот. Анткени алар байкуштар кулак укпайт экен, же бир сүйлөй албаса, аларды бирөө же жумушка албайт экен, таксиге эле иштебесе. Таксиге иштегенде олар карасаң Кудай Таала бир жагынан алса, экинчи жагынан берет экен. Мисалы 7-8 саат иштесе, булар 10 саат, 12 саат иштей берет экен да. Себеби укпайт экен да. Укпагандан кийин сүйлөгөндөн кийин баягы эмне энергия эконом болот экен да баягы жерде. Только SMS жазып коет экен, болду, адреске жеткирип коет экен. Тиги сүйлөсө деле укпайт да, мисалы жамандаса деле, сөксө деле укпайт да байкуштар. Туурабы? Көрбөйсүздөр, ошол таксиге эле иштебесе, жан чамча стройкага иштебесе, булар көп жерге жумушка албайт экен байкуштар. Анан кыйналгандары көп экен. Анан ошол интернеттен көрүп калып туруп, кече бирөөсү бир эжеке экен, өзү мугалим экен, кызын алып келди.
Үйde ешкім менен сүйлөшө албайт, зерейип кетет дейт. Кээде үйдөн качат дейт баягы жерде. Келип жөнүндө маанай ачылып калды. Себеби бүт сүйлөгөндөр да баягы жердечи. Сүйлөшүп бири-бири менен бүт эле таанышып кетет экен. Себеби бул дудуктарда улут деген жок экен. Орусбу, кыргызбы баарысы бир тил экен да. Бывший СССР СНГнын тили бир экен. Кириллица орусча тамга менен гана сүйлөйт экен, кыргызча жестер жок экен да. Бүт эле бардыгы бирдей сүйлөйт экен да. Таанышып алып туруп сүйлөшүп, аябай мындай маанай ачылып калды. Молдеке, эми келип турса болот, келе берсин дедим. Ордо бүткөнчө ифтар болот. Ордо бүткөндөн кийин ишемби, жекшемби 2 күнү Курандан сабак болот атат. Келе берсин дедим. Ошентип келип азыр бизде көбөйүп кетип, экиге бөлүк туугандар, Куран окугандар кызыгып атат да баягы жердечи. Эркектерди өзүнчө класс, аялдарды өзүнчө класс кылдык. Ошол жерде бирөөсүн мен Куранды үйрөтүп атамын, ал менен үйрөнүп туруп, эркектерге үйрөтүп атат. А бекинчи болсо эмне? Аялдарга үйрөтүп атат. Анан өзүнчө бир группа түзүп туруп, ошо группада дудуктар үчүн атайы бир группа түздүк. Сырттан эч кандай маалымат таштамай жок. Биздин Кыргызстан мусулмандар дини башкармасынан берилген так маалыматты жеткиребиз деп туруп, мен маалыматтарды беремин. Ошо жанакы мугалими элдерге түшүндүрүп берип атат. Аябай сонун ыраазы болуп атат да. Так маалыматтар жетип атат. Ислам деген эмне, ыйман деген эмне. Ошентип анан мен буларга айттым. Куранды окуганды үйрөнгөндөн кийин мурдак жумада айтсам, эсиңиздерде болсо керек. Конкурс жарыялап койдум. Эркектерге өзүнчө, аялдарга өзүнчө. Бир параны кимин так жакшы окуп бере турган болсоң, биринчи местега $100, экинчи местега $50, үчүнчү местега 3000 сом деп койдум да. Жөн эле сүйүнүп, бири-бириге аябай сүйүндүм. Жанкенде Куранды үйрөн, приз бар $100 деп баягы бири-бирине баягы жерде сүйүнчүлөп, аябай кызыгуу жакшы да. Анан бир умра фирма менен сүйлөштүм. Ошо умра фирмалар сүйлөшсөм макул деди. Ошол иман деген эмне, ислам деген эмне, ихсан деген эмне, дарат эмне, гусул эмне, намаз жөнүндө баардыгын өтүп атабыз. Ноябрь, декабрда экзамен кылып туруп, эң жакшы бүт суроолорго толук жооп бергендерге бир умра подарка кылдык. Баягы жердечи. Жөн эле сүйүнүп баягы. А баягы жерде мугалими мен да катышам дейт. Сен мугалимсиң, мен кантип текшерем буларды, сен өзүң текшербесең. Анан мен барбай калам бу умрага дейт. Сен иншалла сен эмете бер, жаклап сабак бере бер, Кудай таала үчүн, Алла ыраазычылык үчүн, ихлас менен. Аллах таала өзү жөнөтөт сени деп койдум. Иншалла ошол жана сабак берген эжекеси менен агайга бир спонсор издеп азыр эмете атам. Эгер ниетиңиздер болсо азыртан ниет кылып коюңуздар иншалла. Ошо дудуктарга сабак берген бир эжеке бар, бир агай бар. Экөөсүнө умра. А беркелерге конкурс кылып туруп, ал өзүнчө башка спонсор чыкты. Ошолор бир ниет кылып коюңуздар иншалла. Себеби Аллах тааланын казынасы кенен да. Эки адамды мен кантип жөнөтөм мен деп эч качан ойлонгон эмесмин да. Аллах кааласа 100 дудукту жөнөтүп коет баягы. Туурабы? Араңызда да мүмкүн азыр мына бир экөөңүздөр ниет кылыңыздар иншалла. Мен гарантия берем. Иншалла ошол сабак берген Куран мугалимини мен жөнөтөм деп ниет кылгандар болсо иншалла бияка намаздан кийин кайрылыңыздар. Эми туугандар, ошого сиздер ниет кылыңыздар воскресенье күнү. Иншалла мен бир 5 тортту мен алып берейин, 5 килограмм конфетти мен алып берейин деп ниет кылгандар болсо, Кудай буйрса, намаздан кийин жаклап кайрылсаңыздар, ошолорго бир программа түзүп туруп бир сүйүнтүп коелу. Анткени 30 жылдык тарыхта болгон эмес дейт да, бизди мешитке эч ким бизди чакырган эмес дейт. Бирөөгө айтат, мешитке барсак мени кууп чыккан дейт. Не келдиң деп, не кылып жүрөсүң деп дейт. Мен кайсы мешитке барам дейт байкуш. Көзүгө жаш алып айтат го. Мен канча жылдан бери үмүт кылып жүрдүм дейт да, ушул жерде. Биз да бир Куран окусак экен, бизге да бирөө Куран үйрөтсө экен деп үмүт кылып, ниет кылып жүрдүк. Эч бир шанс болбоду. Алхамдулилlah, мына мешитте шанс бар экен, шарт бар экен. Рахмат сизге деп жөн эле ыраазы болот байгыларчы. Бизге шанс болду, шарт түзүлдү. Иншалла биз бул жерден Куран үйрөнө турган болдук деп. Эми ушундай шанс болду. Кудай буйрса, ушуларга сиздер да бир жардам бериңиздер иншалла. Анан арасында кыйналгандар көп экен. Мен өзүм чыдай албай ыйлап атам да. Bir kız var eкен. Kulağı ukpayt eкен өзү. Көзү көрүп жүргөн. Bir жылдан бери көзү да көрбөй калтыр байкуш, карасаңыздар. Бай өлгөн үстүндө көмгөн деп коет го. Кембагалды төөнүн үстүндө ит калыптыр дейт го. Өзү кулак укпайт, ымдап сүйлөшөт. Ансас келгенде көзү да көрбөй калыптыр. Энеси байкуш алып келди. Баягы жерде кол менен сүйлөшүп атат да, баягы бир классташы бар экен. Кол менен мынтип менин атым бул деп туруп жазып көрсөтсө тааныган жок, ыйлайт. Бул мектепте мен дос деген умут коет экен. Мектепте чогуу окугам, мени тааныбай атат деп байкуш классташтар ыйлап атат да. Түштү алып келдик. Кечке чейин отурсун, ифтар болот. Оозду ачып кетет десем, жок, гемодиализге барышыбыз керек дейт байкуш. Карасаңыздар, ушунчалык бир кыйын да. Кулак укпаса, көзү көрбөсө,
Кеме әлге түшүп калыптыр да. Ошоның кыйналымдар көп экен да. Эгер берем десеңиздер, мага кайрылыңыздар иншалла. Ушуларга берели. Ушуларга жардам берели. Же мага жардам берип сурайын десе, же сүйлөй албаса байкуштар. Кыйын экен да. Ошо туугандар. Ошондойлорго бир адил эми энеси сүйүнөт байкуш. Молдеке рахмат сизге. Кызымдын кичине көңүлү ачылып калды дейт. Үйдө отурганда эч ким менен сүйлөшө албай, жана бук болуп аткан дейт. А берки бирөөсү дагы ошол кызын алып келип туруп, кызынын маанайы ачылып калды. Кече ошол жерде шымдардан кийип көрүп, жана эле сүйүнүп сонун маанайы ачылып калды да. Мындай бир центр жок экен да. Кел ошолор бири-бири менен байланыштыра турган, башын бириктире турган. Ошол бириктире турган жер мына эмне болду? Биздин мешит болду туугандар. Иншалла ошол көптө бир ортодошолор бир колдойлу. Иншалла ошол айт күнү бир майрам уюштурабыз. Мен азыр айтайын, шарларды алып, айт майрек деп жаздырып иншалла бир дасторкон даярдайлы иншалла. Намаздан кийин мага жолуңуздар, иншалла бул жерде карекелер бар. Колдон келишинче ошолорго бир майрам уюштуруп берели. Балдарына мисалы банан санан алып коелу, ошол банандарды жесин. Анан булардын кебиси туаса болот экен, кебилери кийин болгон да. Күндө келип атат. Ифтарга келгенде мына бизде күндө оозачар тамакты жейт дагы бизге туруп кетип калат да. Алар 5-6 дежурный болгон. Күндө саат 2-де келет дагы кече мындай салат кылдык, давай бүгүн мындай салат кылабыз деп туруп, аялдар өздөрү салатты даярдап, ифтардан кийин өздөрү дасторконду жыйнап, идиштерди жууп, жыйнаштырып, мусор пакет сал, эркектерди көтөрүп кетет, мусорга төп коюп. Ушунчалык баягы ынтымактуу болот экен буларчы. Карасаңыздар. Ошолорду бир колдоп коелу туугандар иншалла. Жана мүмкүн болсо ошол кейлер бар, мисалы балдар сүйлөйт экен. Бирөөсү бар, атасы да укпайт, энеси да укпайт, 2 жаштагы баласы бар, ал дагы туаса укпайт экен, сүйлөбөйт экен. Кичинекей бала ошол да үйрөнүп алыптыр, ата энеси мынтип түшүндүрөт экен. Карасаң, карап туруп ыйлайсың, бир жагынан карап ыйлайсың да, бир жагынан тобу шүгүр дейсиң да, Кудайга шүгүр, көзүбүз көрүп турат, кулагыбыз угуп турат деп туугандар. Келиңдер иншалла ошолорду бир колдоп коелу иншалла. Алла разы болсун. Биздин сабагыбыз кыскача бүттү. Алла разы болсун.